Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз бүгүнкү күндө кайрымдуу болуп, коомдук кайрымдуулук фонду негизделип, бүгүнкү күндө сөз башында ар дайым айтып келебиз. Ошол эл кызматында Кудай ыраазылыгын табуу максатында ушул сооптуу сапардабыз. Кудай буйруса. Анан бүгүнкү күндө эң жагымдуу, сүйүнүчтүү жаңылык бул тынчтык мекендешибиздин ден соолугунун жакшырышы үчүн бүгүнкү күндө ошол зор аракеттер жүрүп, бүгүнкү күндө ошол кыйынчылыкта туруп, жаны кыйналып турган мекендешибизди ушул Индияга тез аранын ичинде алып келип, тез аранын ичинде жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, тез аранын ичиндеги операция болуш үчүн ыкчам аракеттерди жасап, ошол Кудай буйруса чоң жыйынтык операциясы ийгиликтүү аяктап, келери менен ошо биз Кыргызстандан келдик 8-inde. 9 күнү 2 күн толугу менен анализдерин өткүзүп туруп, 3-күнү ошол операцияга киргизилди. Кудайым буйруса, Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Бүгүнкү күндө абалы аябай жакшы. Донор болгон биздин Кененбай мекендешибиз бир тууганы тынчтыктын дагы абалы жакшы. Кудайга шүгүр, күн санап жакшырып келатат. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Андан тышкары дагы бүгүн биз ошол Мээргүл мекендешибиз, Мээргүл карындашыбыздан дагы барып зыярат кылып, кабар алып келдик. Ал жерге барып мен дагы аябай сүйүндүм. Анткени ошол Мээргүлдүн күн санап кичинеден ден соолугунун жакшырып келаткандыгы Кудайым буйруса чексиз шүгүрлөр. Эми дагы да Кудайдан үмүт, тилек, дуа кылып турайлы, урматтуу мекендеш. Бүгүнкү күндө биз бирибизге бирибиздин колдообуз өтө зарыл болуп турат. Бүгүнкү күндө биздин ынтымактуулугубуз, биримдүүлүгүбүз өтө зарыл болуп турган учурда жашап жатабыз. Бир киши мындай нерсени маселени чече албайт экен. Аны баарыбыз көрүп турабыз, билип турабыз. Ошон үчүн кыргыздын намысы жүрөгүндө жалыны бар, ушундай бир бекем ыйманы бар, же болбосо бир кыргызмын деп сыймыктанган эркекмин деп көчөдө биз басып жүргөн мекендешиме кайрылып айтар элем. Биздин бүгүнкү күндө канчалаган алсыз аял заты, канчалаган энелерибиз, карындаштарыбыз өтө кыйынчылыкка кептелип, кыйналып турган учурда биз кайдыгер болуп туруштугубуз бул Кудай кечирилгис күнөө деп ойлойм. Ошон үчүн кел мекендеш, өзүбүздүн үй бүлөбүздү камсыздап коюп, өзүбүздүн эле үй бүлөбүздү баарын ырастап койгондугубузга сүйүнүп жашабайлы. Биз жашайлы сүйүнүп, ошол өзгөгө дагы, өзүбүзгө эле эмес, өзгөбүзгө пайдабыз тийип тургандай жашоодо жашайлы. Биздин аталарыбыз бир эле үй бүлөсүн эле эмес, биздин ата бабаларыбыз элин ойлоп, жерин ойлоп, мекенин коргоп жашап келген улуу элдин урпагы экенибизди унутпашыбыз керек. Ошондо буйруса баары жакшы болот деп ойлойм. Ошон үчүн келиңиз, ынтымактуулугубуз менен мына ушундай Мээргүл мекендешибиздин дагы бүгүнкү абалынан таанышып, Кудай буйруса сүйүнүч менен келдик. Бүгүнкү күндө ошол биздин тез аранын ичинде маселе чечилип, тынчтыктын дагы ушул жерге келери менен ошо келгиче биз бекем сүйлөшүүлөрдү камтыганбыз. Анткени бизде ошол сүйлөшүү бир жыйынтыктуу болсун үчүн сүйлөшкөн сөзүбүз жана кылган ишибизде жыйынтык болушу керек. Ошондой талаптарды коюп бүгүн иштер жасап келебиз. Ошонун ичинде биздин Кыргыз Республикасынын Индия мамлекетиндеги элчилиги менен дагы тыкыз кызматташууларды, сүйлөшүүлөрдү жасап, ошонун жыйынтыгында бүгүнкү күндө тынчтык ошол Кыргызстандан келери менен ошол жерде 2 күн ичинде ошол жогорку деңгээлде каралып, Кудай буйруса операциясы ийгиликтүү аяктап, бүгүнкү күндө өтө чоң сүйүнүчтөр менен турабыз. Бул жерден мен айтайын дегеним ушул ыраазычылыкты ушул Индия мамлекетиндеги биздин Кыргыз элчилигине, Фатима эжеге дагы аябай терең ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү күндө ушундай жакшы бир колдоолорду жасашып атат, Кудай буйруса. Бүгүнкү күндө ошол ыраазычылыкты билдиремин, ошол кайрымдуу бол коомдук фонддун атынан жана өзүмдүн атымдан, жана ошол фонддун ичинде жылуулук алып, ушундай сүйүнүч менен отурган үйлүү болгон энелердин атынан, канчалаган жетим балдардын атынан, жесир энелердин атынан, муктаждыкта турган энелердин атынан ыраазычылык билдирем. Жалпы ушу биз менен кызматташып, колдоо көрсөтүп мекендешке. Жакшылык кылсаң, жакшылыкты чакырат дейт. Ошон үчүн Кудай буйруса ушул жакшылыкка кол сунган бардык мекендешке ыраазычылык билдирем.
Бүгүнкү күндө ошол тынчтыктын, ушу ден соолугунун сакайышы үчүн деги эле баардыгы эле биздин көтөрүп чыккан демилгеге кол сунуп, мына биздин ошол Индияга келишибизде дагы 5 билет, бешөөбүзгө тең билет алып берген мекендешке ыраазычылык. Ошо өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан биздин билетибизди бекер алып берип отурат. Кайра кете турган билетибизди дагы ошол өзүнүн атынан алып берейин деп отурат. Мен бул жерден эң сүйүнгөндүгүм кыргыздын ушул күн санап бирине болгон биринин аяр мамилеси, бирибизге болгон ушундай бир адамда сезимдер жашайт экен. Биринчи эле ошо ата энени сүйүү сезими, үй бүлөңдү сүйүү сезими, өмүрлүк жарыңды сүйүү, бала чакаңды сүйүү сезимдер жашайт экен. Мекениңди сүйүү, эли журтуңду сүйүү сезимдер жашайт экен. Бирок ушундай сезилет, биз ушул иштерди алып барып атып, күн санап Кудай буйруса мекенди сүйүү, элин сүйүү, ата энени сүйүү сезимдер негедир кичине болсо дагы өсүп бараткандай. Ошон үчүн кел мекендеш, биз менен бирге сооптабыз, жолунда сапарлаш болууга гана чакырык кылабыз. Эч кимибиз оорубайлы, эч кимибиздин кызыбыз оорубасын, эч кимибиздин балдарыбыз оорубасын, эч кимибиз оорубайлы. Бирок эгер кимдир бирөө мекендешибиз ооруп калган болсо, оорубасын эч кимиси, бирок ооруп калган болсо, бүгүнкү күндө көз жашын тамып, каякка барып калкалаарын билбей, баш калкалаарын билбей турган, жана жанына батып, жаны ачып, кыйналып турган мекендеш, өмүр менен өлүмдүн ортосунда ажал менен арбашып аткан канчалаган бир туугандар бүгүнкү күндө бул жака жете албастан көз өтүп кеткен мекендештер да болууда. Ошон үчүн келиңиз, биз менен бирге сооптабыз, жолунда сапарлаш болуңуз.